Аксы районунун Кербен шаардык тез жардам бөлүмүндө 2 автоунаа тапшырылды. Унаалар Орусияда 2019-жылы өндүрүлгөн. Аталган тез жардам бөлүмү буга чейин эскилиги жеткен унаалар менен 25 миңдей калкка кызмат көрсөтүп келген. 2 машина бар эле, Аксы үй бүлөлүк медицина борборунун тез жардам бөлүмүнө тиешелүү. Экөөнүн эскилиги жетип калган эле. Эми муну экөө келип калды, толук кандуу эле тейлейбиз. Бул калк үчүн, эл үчүн чоң нерсе да бул. Убагында барып калабыз, убагында алып келебиз дегендей. Тез жардам унааларынын биринин ачкычы Туманбек Исаковго тапшырылды. Ал буга чейин 2004-жылы чыгарылган унааны айдап келген. Исаковдун белгилешинче, эскирген унаалар бат-баттан бузулуп, ишке кедергисин тийгизчү. Тяжелый оорулар келектен бузулуп калчу, беременныйлер келген бузулуп калчу, инсульттар келгенде кыйналчу, да убагында жеткизип келчүбүз. Эч үзгүлтүккө үзбөстө миндик. Көстүн карагына карап миндик эски машинаны. Айдап көрдүк, аябай сонун. Абсолютно жакшы, аябай сонун машина. Аксы үй бүлөлүк медицина борборуна кызматтык унаа катары Нива үлгүсүндөгү автоунаа да алынган. Ошондой эле Майлуу суу шаарындагы тез жардам бөлүмүнө да жаңы унаа тапшырылды. Жогорудагы техникаларды милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду сатып алган. Техникалардын баалары боюнча айтып кете турган болсок, биз менен эң негизги мамлекет өнөктөш бул Россия мамлекети. Ошондон заводдон түз алып келип атабыз. Булардын жылы 19-жылкы, ноябрь, декабрь айлары. Булардын баалары 900 миңден 1 миллион 200 миңге чейин ичиндеги оснащениясына жараша. Жана ошондой эле мындан сырткары биз баягы ургентный врачтарды ташуу үчүн Нива машиналарын алып бердик. Мисалга ала турган болсок, Ала Букага ургенттик Toyota Prius деген машина алып бердик. Аксыга 4 эшиктүү жана 5 эшиктүү деп коет. Нива машинасын алып бердик. Быйыл Жалал Абад облусунун аймагында медицина кызматкерлери үчүн 18 автоунаа сатып алынган. Алардын көпчүлүгү тез жардам унаалары. Учурда облус аймагында заманбап тез жардам унааларына муктаждык күч бойдон калууда. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.